Коркуп турам калемимди алуудан, коркуп турам келген сапты жазуудан. Ойнок кезде оңой көрүп өзүңдү, оор дүйнө сага бекер калган. Дал ушундай сонун чыгарманын ээси акын журналист Зайырбек Ажиматов агабызды кимдер гана билбейт. Өзү дагы өзүнүн жасаган эмгектери, калтырган ырлары биз менен түбөлүккө жашамакчы. Ал эми дал ушул кечээ адабият күнүнө карата Зайырбек Ажиматов агабыздын атына атайын сынак жарыяланып, 30 жашка чейинки таланттуу акын жазуучулар катыша алган. Анда жыйынтык чыгарылып, көптөгөн жакшы бир ийгиликтерди багындырган акындарыбыз жакшы бир сыйлыктарга ээ болгон. Бүгүн дал ушул тууралуу, дал ушул иш-чара тууралуу бүгүн сүйлөшөбүз. Сөз түрдө биринчи конок студиядан да алган орун учуру Додургүл Киндирбаева, Роза Отунбаева демирген эл аралык коомдун фондунун аткаруучу мүдүрү жана ошондой эле Кубаныч Аркабаев Зайырбек Ажиматов атындагы сыйлыктын лауреатынын ээси. Кутмандыгыңыздар менен. Келиңиздер. Дал ушул келиңиздер алгач жети дуа менен амандашып алалы, андан кийин кечээки өткөн иш-чара, кандай сыйлыктарга ээ болуп алышты, ошолор боюнча сүйлөшөлү. Зайырбекти жалпы кыргыз эли билет. Анын өтө курч, таланттуу чыгармачылык калеминен жаралган ырларды эң кичи эл оозунда айтылып, жана тиешелүү жерлерде пайдаланып жүрөбүз. Айрыкча ушул мына бүткүл дүйнөлүк аялдарга жасалган зомбулукка каршы 16 күндүктүн алкагында 2019 жылы анын жазып чыгарган ырлары укмуштуудай терең таасирдүү. Өтө өкүнүч менен кабыл алдык анын жаш туруп таланттын бул дүйнөдөн узагандыгына. Ал эми калган жаш таланттардын чыгармачылык кудуретин жогорулатуу, алардын талантын шыктандыруу максатында, деги эле Зайырбектин атын өчүрбөө максатында республиканын мурдагы экс-президенти Роза Отунбаеванын демилгеси менен Зайырбек атындагы адабий сыйлык белгиленген. Мына бир жылдан кийин ошол комиссия мүчөсүн деле билбейбиз, анткени булар Рухеш сайты менен биргелешип, өздөрү уюштуруп, ошо таланттуу адамдар, таасирдүү окумуштуулар, эң мыкты деген акын, жаш акынды белгилешти. Ал Мелис Мамаджанов Ош мамлекеттик университетинде дагы иштейт экен. Росакона өзүнүн жеке пенсиялык каражатынан 100 миңди бөлүп берди, жана ошол калыс тартуунун чечими менен Мелис сыйланды. Бүгүн шартка байланыштуу Мелис мырза кечинде учуп кетти. Бүгүн сабактары көп. Эң жаш. Анакей бул жакта азыркы биринчи даражадагы диплом менен сыйланат. Сапаттуу котормо энеттүүлүк кенчи конкурсунун жеңүүчүсү Кубаныч Аркабаевди дагы куттуктайбыз дагы ушул. Рахмат. Дал ушундай сыйлыктар да аябай көп болсо керек үйдө, дипломдор. Аябай деле көп эмес, эми бар, 5-6 бар. Буюрса ушундай конкурстарда жеңип келатабыз. Кандай өттү агай? Кандай? Абдан кечээки иш-чара аябай жакшы өттү. Пулга толду. Баарыбыз кубанычтуу болуп, бири-бирибизди куттуктап, адабият майрамы болду да, кыскасын айтканда. Көчө Рухеш сайтынын ушул котормо боюнча конкурс жарыялаган бир жыл мурун. Андан да көп болуп кетти. Шартка байланыштуу көчө күнү. Адабият күнүнө туура келди. Көчө күнү тапшырылды да. Ошондо биринчи орун алып, Сергей Есениндин «Кара киши» деген поэмасын которгом. Ошол чыгармам үчүн, чыгармадым коем, котормом дейчи. Биринчи орунду алгам. Да бул жакта дагы сертификат алыпсыз, баягы Ысык көлгө жайда барат экенсиз. Анан деги эле ушундай сынактарга байма-бай катышып турасызбы? Көчө күнү мына сертификат аябай күтүүсүз болду, мага берилди. Бунду айтылган эмес. Рухеш сайтынын негиздөөчүсү Олжобай Шакир деле билбептир мунучу. Муну Турсунбек агайдын жубайы Нуржан эже күтүүчүдөн тапшырып калды да мага. Анан жанагы суроо боюнча айтсам, көп эле конкурстарга катышып жүрөм. Кээде өтөбүз, кээде мисалы үчүн Рухеш сайты байма-бай өткөрүп турат ушул конкурстарды. Былтыр балдар үчүн жарыялаган конкурста 3-чү орунду алгам. Андан кийин котормочулар боюнча ушу биринчи орунду алып, ийгиликке жетиштик. Дал ошол кечээ күнү өткөн адабият сынагына карата Зайырбек Ажиматовдун атынан өттү. Кандай чыгармаларды көбүнесе дал ушул акындардан келди?
Биз басымдуу бөлүгү. калыстар тобу менен иштеген жокпуз. Таптакыр тааныбайбыз. Көргөн жоксуздар. Бир эсептен жакшы, анткени биз мындай ар кандай түшүнөт болчу, өзүнчө тандоого катышты же чечим кабыл алууга басым койду деп. Бирок мен укканым көчө Супарада эң сонун жогорку деңгээлде өттү. Ошондо керек болсо чыгарманын номери гана, фамилиясы жок, мугалимдин шифр гана койгон, код деп коет. Ошол 1-чи номер болор, 3-чү номер, 10-чу номер дегендей номерге гана балл берилген. Ошол номердин жыйынтыгы боюнча мыкты акын чыгып калган. Бул абдан жакшы адабий чечим болуп эсептелинет, калыстыгы. Деги эле биздин фонд Роза Отунбаеванын демилгеси 2015-жылдан бери поэзия кечелерин уюштуруп келатабыз, туруктуу аянтча катары. Анткени эл жалаң эле эстрада ырларын угуп, жеңил шоуларды көрүп, жеңил ырларга ык берип калды. Анан алардын дагы даңазасы көтөрүлүп, каражаты жогорулап дегендей. Ошол чыгарма жараткан акындар бааланбай калды. Өсүп келе жаткан жаштарга ушул акындыктын кереги барбы же жокпу дегендей ойлонуулар болуп калды. Бирок акындардын чыгармасы мына агай айтып атат, Есениндин кара кишисин котордум деп. Есенин кайсы заманда өткөн? Бирок Есенинди сүйүп окугандар, Есениндин ырындагы чындыктар бар да, анын сыңарындай биздин дагы Зайырбек сыяктуу акындардын ырында коомдо болуп жаткан процессте чагылдырылган, 1000 сөз менен айткыча бир сөз менен жеткирген таамай акындык курчу сөздөр сакталып калат. Ошол поэзия кечелерин бардыгын биз бекер уюштурдук. Бекер ошолордун чыгармачылык кечелеринде ошол акындардын бейнеси, портрети менен жаңыларды тааныштыралы. Аймакта чыгып келаткан, аты аталбай көрүнбөй билинбей жүргөн акындарды тааныштыралы деп. Аны алып баруучу Самый Кожо болду, Мирлан. Депутатта болуп келди. Бул акындарды кадимкидей канат байлатып, кийинки мезгилде мен да катышсам болот экен, мен да чыгарма жаратсам болот экен деп укмуштуудай дем берди. Биз сөзсүз түрдө ушул коомдо, жиктелип турган коомдо бай менен кедей деп, шаар менен айыл деп, дин деп, тил деп, улут деп, ар кандай партияга жиктелип турган мезгилде бардыгыбызды бириктире турган бул кыргыздын нукура ыры, ал тарыхта калат. Ал баары өтөт, бирок ошол Есениндин ырларындай болуп, биздин акындын ырлары да китептен, алтын фонддон орун алат деп мен ишенем. Экинчиден, кыргыз элинин нукура тарыхый маданиятын кабыл алып көрсөңүз, карап көрсөңүздөр, ооз-эки чыгармачылыкка өзгөчө басым койгон. Генетикалык эс тутум деп коет. Биз мындай ушунчалык сөздү кабыл алабыз. Ушунчалык сөзгө маани беребиз. Демек, биз ушуну өркүндөтүшүбүз керек. Анан мына азыр биздеги чоң кишилер окубай калды. Окуу түшүнүү, окуу жана түшүнүү көндүмдөрү өтө төмөн деп атабыз. Тилдеринде сөз байлык жок деп атабыз. Тилде сөздү чечмелөө начар деп атабыз. Тили так келбейт ал окуяны сөздү айтканда. Дал ошондо акындардын ырын окутуш керек. Агрессияны азайтат. Мындай сынчыл ой жүгүртүүнү пайда кылат. Биз ошол максат менен мына бүт ошол акындардын чыгармачылыгын түртүп келе жатабыз. Анын ичинде мына Зайырбек Ажымаматовдун адабий сыйлыгы наамы белгиленди. Сыйлык деп калды, агай айтсаңыз, анан жогоруда жекебиз айтып келди, баягы котормо депчи. Деги эле ушул чыгарманы которгонго канча убакыт кетти, оорчулук жараттыбы? Котормону мурунтан эле ойлоп жүрчүмүн, ошо которсом деп, аябай деңгээлим жетер экен, аябай улуу чыгарма да, аябай татаал чыгарма. Анан жаш кезимде ыр жазып жүрчүмүн. Анан ошол убакта эле классиктердин чыгармалары менен таанышасың, ошондо кыялданчумун, ушу колуман келер бекен деп жүрчүмүн. Аңгыча тажрыйба топтолду, көп китептерди котордум. Анан аңгыча Рухеш сайттын ушул конкурсу жарыяланып калды. Ошондон чыгындым. Анан баягы көкүрөктө жүргөн нерсе баягы төгүлөт экен да. Баягы негизи жатка билгидей эле болуп калгам да, көп окучумун. Анан бат эле котордум, бир жумада улам ойлонуп, улам келип оңдоп атып
ушинтип жакшы чыгарма болду деп ойлойм. Бул кара киши деп мынакей котормосу эле эмнени айтып турат, эмне үчүн Кара- дал ушул чыгарманы тандап алдыңыз? Кара киши ошол трагедиясы болгон да акындын. Ал муну аябай узак анан оор чыгарма болчу экен да. Анан аны кыскартып отурушу жанагы биз которгонду калтырыптыр өзү. Ал өзүнүн замандаштары айтканына караганда мындан да татаал, мындан да оор трагедиялуу болуптур да. Анан кайра кыскартып ушуну калтырган да. Бул эң акыркы, негизи эң акыркы чыгармасы болгон да. Анан өлөрүндө 4 гана сабыр жазган. Ал деле коштошуу эмес, мындай эле Айтып бере аласыз биз? ошол эсиме келбейт. Бир куплет кара киши. Келиңиз, кара кара кишиден- Кара кишинин котормосу болсо Котормодо мен азыр жатка айта албай атам. Келиңиз анда. Телефондон. Бизге ийгилик алып келген дал ушул кара киши чыгармасынын Баштан котормосун угалы. Досум ай, досум, мен абдан оорулуумун. Өзүм билбейм кайдандыгын болоорунун. Же шамал иш курууда, элсиз калган бош талаада, же мээримди арак маңгылууда, талыкшыган токойсумал сентябрда. Кагылууда канатындай чың чыктым. Башымда кулактарым, моюнумда отурат алсок союп, саламдатып буттарын. Кара киши, кара киши, керебетимде отурат. Кара киши, түнү бою уйкумду качырат. Кара киши күчөтүп улам үстүмдөн масмурлашын, түрү суук китепке чуркатып манжаларын, өлгөндөргө ыйман айткан кечилче, дилге мадап коркунучун кусасын, өмүрүн окуйт кандайдыр арам итаамдын. Кара киши, кара. эң сонун Башкача нерсе оюма келип кетти да, баягы. Миң түрдүү. Ар ким өзү кабыл алат экен, Ооба. Ой, муну ар түрүлүү которсо болот. Улам бир вариантына токтоло берип анан бирөөсүн жаратасың да. Ар түрүлүү которсо болот. Мен да которот, да эки-үчөө которуптур кыргыз акындарынан. Алардыкы мындан да башкача болсо керек. Мындан да татаал болсо керек деп ойлойм да. алдыда дагы кайсы чыгарманы котороюн деген ниеттесиз буюрса? Көп эле чыгармалар бар, котороюн деген классиканы которушубуз керек. Мен негизи прозаикмын да, мен акын эмесмин. Мен жаш кезимде ыр жазып жүрчүмүн. Анан Шагренова Кожаны которгом. Онора Бальзак. Ал бүткенче бүтө албай жүрөм. Аябай татаал чыгарма ал дагы. Ооба, аябай. Андан башка көп эле чыгармаларды котордум буга чейин. Чыңгызханды котордум, Лугинов деген якут жазуучу жазган. Янын Батыханды которгом. Акыркы деңизге чейин которгом. Алар дагы буюрса Улуу тоолор басмасынан чыкканы турат. Дагы буюрса алдыда чыгармачылык ийгиликтер. Буюрса, сөзсүз түрдө сиздин ийгиликтериңиз менен биз бөлүшүүгө ар дайым даярбыз. Аны эжеке айтсаңыз, негизи эле жогоруда айтып кеттиңиз. Ырчыларга көбүрөөк көңүл бөлүнүп, аларга жазып берген акындардын аты чыкпай калып атат депчи. Анан деги эле ушул акындарга, жазуучуларга мамлекет тарабынан кандай жардамдар, кандай көңүл буруулар болуп атат? Деги эле мындай көбүрөөк колдоо болобу? Биз акындар менен көп иштейбиз, анан алар дайым мындай таарыначын сынын айтып калат. Мисалы үчүн эмне үчүн силер уруштурганда алар уруштура албайт. Мисалы үчүн филармония алардыкы, клубдар алардыкы, театрлар алардыкы. Бизге публика керек дейт да. Биздин жан дүйнөбүздү төгүп эле айтып бергенге бизге эми ошону уюштурса болот да, көп чыгымдын деле кереги жок да дейт. Биз акындардын поэзия кербени менен аймактарга барабыз. Мисалы үчүн Акбар жанагы адамга адам керек деген ырын укмуш чыгарганда, анан элдер тим эле дем албай ыйлайт. Мына биз жакында Баткенге барып келдик өткөн айда. Болгондо да Охнага, Актурп ака, Нуркыз эжелер менен бардык. Нуркыз эжелерди алып бардык да. Ошол 4 акын барды. 3 акын, анан бир айтыш төкмө. Анан эл кадимкидей кетпей, гипноздой болуп, мындай ыйлап атат ыр менен кошо. Ар бир чыгарманын ичинде жүрөт. Биз ойлогонбуз мындай тарап кетет го депчи. Анан мисалы үчүн баласын кармап алып, ыйласа да чыгып кетпейт, эле монтип терметип алууга атат. Анан биз ойлодук да, бир жерге барсак, зал азыраак. Анан анан эми ушунча Бишкектен бери келди, ушул акындарга, публика аларга дем бере турган эле эл экен да. Анан деп ойлосок, анан бир убакта бири-бирине айтып атат да, келе кал, сен келе кал, тезирээк кел, ушундай кереметтен кур каласың деп.
Анан биз ушундай таң калдык, эл муктаж. Себеби мээбизде жалаң ирик-чирик сөздүн баары толуп, коомдо ушундай агрессия ыр тазалайт экен. Деңиз толкунундай келип, баягы ысык көл 9 ай тазаланат го, эл түшүп кеткенде, таштандыдан тазаланды дегендей. Ошондо мисалы үчүн ошолордун текстин акбар чыгарганын билбейт экен. Эл тура калып чогурдап атат. Сизби деп, мен сизди көрдүмбү деп атат да. Нургыз Энеме деген ырын, анын мисалы үчүн башка бирөө ырдап жүрөт, ал атактуу болуптур. Нургыздын ыр экенин билбейт. Ошо Нургыз менен ырдаганда мисалы үчүн жалгыз гана энем мени сүйүп жүрөт, энем мага күйүп жүрөт. Укмуштуудай. Кандай кийим тандасам да, кандай жолдо бассам да энем гана мени танбайт, мени чамбайт деген ырлары. Анан экинчиден жана Акбардын Мурас ырын дүркүрөп тура калып, өзү комуз менен ырдаганда, анан мен жанагы жаш балдардын, эркек балдардын мен пикир жазып берсем болобу дейт. Анан мен айтып атам, ой, кагазым жок эле, пикирим жок эле десем, анан классташтары жүгүрүп келип, дептер таап жазып берип атат. Анан мен дейт, мындай телефонго эле жаздырып алыңызчы дейт, телефонуңуз бар да дейт, кармап жүргөм да. Чын эле десем, эркек жигит уялбай айтып берген, тартынбай айтып бергендиги ушул сыяктуу кербендерди өтө терең элге таанытыш керек экен. Бир мезгилде, бир саат болсо дагы бул ынтымак ыр менен чеби урагыз, ынтымакты курабыз деген девиз менен бардык да. Бүтүндөй ошол ынтымак, улут ынтымагы, элдин ынтымагы, үй бүлөдөгү ынтымак жөнүндө айтып барсак деле, айтып атпаймынбы, бала көтөргөн энелер кеткен жок. Биз ойлогонбуз мектеп окуучуларын эле жыйнап киргизип коет десек, жок. Ошондуктан эл абдан муктаж болуп турат. Мына бүгүн агай көрдү, мен өзүм рюкзак менен келдим, ош кучабыз. Ошондо мына 16 күндүк дүйнөлүк зомбулукка, анын ичине аялдарга жасаган зомбулукту токтотуу боюнча поэзия зомбулукка каршы, же болбосо мээрим төккөн поэзия деген биз девиз менен кетип бара жатабыз. Аймактардагы бүтүндөй жогорку окуу жайлардын студенттерин өтөбүз, бардыгына эмес да, белгиленген. Максат эмне? Максат сөздүн касиетин, кудуретин билсин. Экинчиден, биз жанагы генетикалык кулак менен угуп ырды, ошого таасирленүү. Биз жаштарды ой укпайт, жаштар андай мындай дейбиз. Укмуш керемет жаштар. Ошол тикемесинен тике туруп залдан кетпей турат. Азыр коомдо аялдарга жасаган зомбулукту, балдарга жасаган зомбулукту, үй бүлө бири-бирин сүйбөй калды, бири-бирине мээрим төкпөй калды, кошуналар саламдашпай калды. Деги эле көчөдө баратсаң, мындай муңайып эле, мындай жини келген адамдар да ошону ыр менен мындай мээримдүү бололучу. 4 этаж үйү бар бактылуубу, же 4 балаң менен бир комнатта сен бактылуусуңбу? Сезе билели, адам бололу. Кыргызстан бирөө гана. Биз бардыгыбыз ошол берилген өмүрдө ыраазы болуп, бири-бирибизге зомбулук көрсөтпөй жашайлы деп биз ошол караванга кетип бара жатабыз. Бул укмуш, мен ушу акындар менен мына канча ошол бир ырын кыдырып жүрүп бир нече жолу жерден угам, ошончо ыйлайсың, ошончо жүрөк толкунданат, анан тазаланасың, сезимтал. Чын эле эмнеге мен элди туурап эле калып эле кыйнап норка кийем деп эле анан тигини ызылдата берем, эмнеге эле элди туурап машина алам деп көрсө, мына чыныгы өлбөй турган, өчпөй турган, тарыхта из калтырган чоң чыгарма Есенин, дүйнөдөгү дүйнө маданияты, анын ичинде кыргыз маданияты, биз байытышыбыз керек. Анткени эмне үчүн биз өз тилибизде так сүйлөй албай атабыз. Өз тилде, адабий тилде, иш тилинде деловой деп коет, адабий тилди өнүктүрүүнүн бир гана ыкмасы тынымсыз кыргыз тилинде таптак укмуш-сонун чыгармаларды жаратуу жана жеткирүү болуп эсептелинет. Есенинди көбү билбей калды, азыр. Есенин мына эмне деген, биз ошо бир учурда Есениндин чачын туурап, Айседора Дункан жөнүндө билип биз ушундай таасирленчүбүз. Биз ошол жаштарды өзүңдүн кыргыз маданиятынын иденттүүлүгүн таанууда, сактап калууда, бекемдөөдө акындардын поэзиясы аркылуу жеткирүүнү, ушундай укмуштуудай
ошол Мелис Мамажановдун бир ырын уктум да, ошол биз Оштода поэзия кечесин өткөрдүк. Адырдагы Боздөбө бул мүрзөлөр жөнүндө айтып атат да, анан балалыгын айтып келет де, Адырдагы Боздөбө бир мындай келинчектин боюнда бар, сыяктуу жердин боюнда бар деп. Анан ушунчалык мен таасирлендим. Анан бул суроонун жообун, ырдын жообун ойлоп отурсам, бирөө өлдү, кайра бир экинчини жаратыш үчүн дегендей, тынымсыз бул жанагы келинчектин боюндагы бүрсөйгөн Боздөбө көбөйүп калыптыр деп. Ошол эле мезгилде төрөлүүлөрдүн болушу, жаңыланын болушу кандайдыр бир бүткөн күн менен башталган күндүн ортосундагы терең философияга ойлонтуп коет экен да. Анан жөнөкөй болуп калат экенсиң. Себеби акындардын ырында ашкерелейт, ашыкча байлыкты, ашыкча коррупцияны, ашыкча мындай адеп жүрүш туруштун терс жактарын баарын мындай. Мен ушулардын акындардын ырын угуп атканда, баары укса экен ушул сөздү. Баары кандай сонун деп, керек болсо мына кимдин Мирлан Самийкожонун Бирик кыргыз деген, биздин Акжол айтты го. Мына жаттоо кетти, көчөгүнү кимдин мен Фейсбуктан окуп кайрылдым, белгилүү саясатчы Элдар Абакиров акбардын жанагы Кыргызстан биз миллионбуз, сен жап-жалгызсың. Бул дүйнөгө сени кандай болсо дагы күтүш үчүн келгенмин дейт. Бул дүйнөдө, бул Кыргызстандан үй бүлөңдү алып кетсең экен дейт акбардын ыры. Сен балаңды алып кете аласың, үй бүлөңдү, кийимиңди, бир гана мекениңди алып кете албайсың. Эмне деген сөз? Мындай окугула, баардык окурмандарды мен чакырат элем ошол акындардын ыры менен. Бир мезгилде биз мектепте окуганда Онегинге Татьянанын жазган каты менен тиги ошол менен балдар кат жазышчу. Анан жана Санарип диктатурасынан арылтуунун дагы бир жолу. Тил так болот, сөз байлыгы кең болот. Жакшы да, мындай маалыматтык компетенттүүлүк деп коет. Ошол канчалык сөз байлыктары котормо менен иштейбиз да. Бир окуяны айтып берейинчи. Биз өтө дүйнөлүк адабияттарды Котороз эң биринчи котормобуз Масари Ибуканын үчтөн кийин кеч деген. Адабий, саясий, экономикалык тил өтө кеңири болуш керек. Анан укмуш сөздү уктук, стерильная идея. Бери карап анан белгилүү саясатчы айтты, бул тукумсуз идея да, өнбөгөн, өспөгөн идея, кандай сонун. Котормочулар көп иштеш керек. Которууга көп иштери бар, Көп классика чыгармалар которулат да кыргыз тилинде. Котормочуларга дем бериш керек да. Котормо аябай оор жумушта, кара жумуш десек болот. Баш көтөрбөй эле иштей беришиң керек. Ошон үчүн дем бери, мисалы ушундай конкурстар көп болуп турса, баягы чыгынасың да, шыктанасың. Мен деле ушудан орун ала алам, мен деле деңгээлим жетет деп башка котормочулар да умтулат. Ошон үчүн котормону маани берип колдош керек да. Эң сонун, эң негизгиси калемиңиз кучу берсин. Ушундай таң эрте убактыңызды бөлүп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Эжеке, сиз дагы аман эсен барып, баягы кечеңизди эң сонун мыкты деңгээлде өткөрүп алыңыз.